Урматтуу Адакан Кысанбаевич, эгерде мыйзамсыз боло турган болсо, сиз депутат катары толук кандуу укугуңуз бар. Конституциялык сотко кайрылганы. Конституциялык сотко кайрылыңыз. Эгерде туура эмес, мыйзамсыз деп тапса, мыйзамсыз деп тапсын. Эгерде мыйзамдуу деп жол берсе, жол бергенди. Бул жерде мына сиз айтып атасыз, мына 86-чы берененин 3-чү бөлүгүндө ачык добуш берүү боюнча айтылып атат. Сиз түшүнүң, аягына чейин окуңуз ошону. Аягына чейин окуңузчу. Кандай учурда? Сиздин астыңызда болсун, мен анан окуйм. Мен астында жок азыр регламент. Жок болсо астыңызда болсун, анан мен окуйм. Анда аягына чейин окуңуз. Эгер жогорку кеңештин жыйынында деп атат. Жогорку кеңештин жыйынында. Жогорку кеңештин жыйынында деген жок. Эмне деп атат? Кандай деп атат? Астыңызда болсун. Эми сизге эмне окучумун, оку деген. Окуй албайсыңар. Себеп билесиңер ошол жерде туура эмес. Биз окуй алабыз. Ошол жерде кыйшык жазылган. Биз окуй алабыз. Урматтууга. Биз өзүбүздүн милдетибизди так аткарабыз. Мен суроо берейинчи. Уланбердиевич, мындай суроо берейинчи. Адакан Кысанбаевич, азыр Кытайды биз эмне туура эмес кылып коюппузбу? Кытай менен Кыргызстан мамилеси күчөбөш керек беле? Күчөтмөктөн ары карай кетиргиле. Баары мыйзамдуу түрдө жазыш керек. Сүйлөгөн кетиргиле да. Биз Кытай Кыргызстан мамилесини, достук мамилени, мындан ары стратегиялык мамилени күчөтүп, өркүндөтүш үчүн колдоп атабызбы же эмне каршы чыгышыбыз керек беле биз? Иштеш өтө кыйын болуп калды балдар. Көпчүлүксүңөр. Түшүнөм. Бир сөздүн жарымын угуп, жарымын укпай туруп деле асыла бересиңер, аны да түшүнөм. Силердин айтып аткан маселеңер, эгерде жыйында болсо, жыйын бүтүп, талкуу бүткөндөн кийин ошол добуш берүүнүн 4 түрүн айтып атат. Ачык добуш берүү, электрондук жабык берүү, анан бюллетень аркылуу деп. Бул жыйындын маселесин айтып атат. Комитет сурамжылоо жолу менен, комитет жыйын өткөрбөйт. Чечим кабыл албайт комитет. Адакан Кысанбаевич, мына сиз 42-чи берененин 4-чү пунктундагы окуңуз. Ал жерде дагы айтылып туруп атат. Эмне деп атат? Сиз астыңызга алың регламентти. Айтпайсың, окуй аласың, окуп койбойсуң ошону. Мен окуй алам, сиз антип, Адакан Кысанбаевич, сизди улуу инсан катары сыйлаган сайын анда күтүп тургула. Мен азыр алдырам ошону. Алдыртың. Эми бул жерде жөн эле сиздин оюңуз боюнча Кытайды колдобой коюшубуз керек беле биз? Колдомоктон колдогула деп атам мен. Бирок ошону мыйзамдуу колдогула деп. Мыйзамдуу азыр төрага Турцияда болсо орун басар өткөргөн. Өткөргөн жок. Урмат депутаттар, тынчтандыңбы? Өткөргөн жок. Биз эми бүт баарынан каршы чыга берсек, анда эмне иштебей коелу бул жерде? Каршы чыга берме эмес, баарын колдой бергиле. Бирок жыйын өткөн эмес, кворум болгон эмес, тарап кеткенбиз. Сиздин оюңузча эмне бардык мамлекет менен согуш ачышыбыз керекпи? Кытай менен кетип атат президент. Төө десе бей дейсиңер да балдар. Мен айтып атам, колдогула, бирок ушул жерге келип регламент менен колдогула деп атам. Эми регламент болсо төрагадан кийин орун басар өткөрүп атпайбы? Орун басар да өткөргөн жок деп атам мен. Кворум болгон жок. Урматтуу депутаттар, кетесиңер балдар, өзүңөр сүйлөдүңөр, туура дедиңер. Бул жерде кворум болгон жок. Сиз эми мындай да, Адакан Кысанбаевич, биз сизди сыйлайбыз, тажрыйбалуу депутатсыз. Мына президент болом деп жүрөсүз. Алла өмүрүңүздү берсин. Но эми бүт мамлекеттин саясатына каршы сүйлөй бербеш керек да. Кичине өзүңүз мына иманды, хадисти түшүнөсүз. Ниетти түздөшүбүз керек. Эми Россияга барсак деле бир нерсени колдобой койсок, Кытайга барсак, биз депутаттардын максаты тышкы саясатыбызды күчөтөйлү деп атабыз. Мына мындай сөз болуп атат да, Шайлоо мырза. Бардыгына каршы чыгайлы анда. Кеңилген анда. Бүгүн дагы кворум кылбай чыгып кетели. Уксаңар, жаштар мына экөө баш кошуп атат. Жакшы ниеттеби? Жакшы ниетте. Мен айтып атам, никесин кыйып туруп баш коштургула деп атам. Шариятты жөн койгула, сүйлөбөгүлө шарият жөнүндө. А силер экөөнү үйлөп коюп 40 күндөн кийин келгиле эми. Никесин кыйып коелу деп атасыңар. Андай нерсе салыштырууга болбойт, Адакан Кысанбаевич. Болбойт, ошондуктан шариятты мындай койгула деп атам. Күн тартибинде биринчи маселени биз ниет жөнүндө айтып атабыз. Ар бир ишти ниетти тазалап кылыш керек да, баарын эле кара ниет кыла бербестен. Эми неге бул жерге сиз никени кошуп атасыз? Мамлекеттин эки мамлекеттин ортосунда Болду, баштайлы эми. Баштайлы, урматтуу коллегалар.